Аралашып окуганда аялдар арка жакта отуруп, эркектер алды жакта отуруп, баягы шариаттын көзөмөлү боло турган болсо, кээ бирки алымдар дурус дейт. Аялдар аркада отуруш керек. Аялдардын өзүнүн эшиги болуш керек, эркектердин өзүнүн эшиги болуш керек. Аялдын үнү аврат эмес. Фитне деп келет. Кайсы бир Ханафи китепте аялдын үнү аврат десе, фитне деп түшүнөбүз. Адамдарды чалгыта турган нерсе. Ошого олуттуу болуп суроо бергенде, олуттуу эркелебестен суроо берсе болот. Анан аялдар арт жактан, эркектер алды жактан чыгып, шариаттын талаптары каралсын. Мисалы, аялдарды карабайсың, алар хижапта, андай болбосо жакшы эмес. Жакшы эмес. Бизде светский мамлекетибиз дейбиз дагы, азыр Исламский университеттен башканын бардыгы аралашып окуйт азыр. Исламский университет гана аялдардын өзүнүн бөлүмү бар, эркектердин өзүнүн бөлүмү бар. Куветский университетти караңыз, Касини караңыз, теология, Арабаева бардыгы аралашып окуйт. Ошондо дагы биз теологияда, мен магистратурада окуп атам, аркада аялдар отурат, эркектер алдыда отурат. Хижапчан баардыгы жол салынгандар. Алар өздөрү чыгып кетет, биз өзүбүз чыгып кетебиз. Эми ушундай абалдарда окулунуп калына турган болсо, дурус, кантип дипломду албай коесуз, ала бересиз дипломду. Ал жерде барып эки-экиден бөлө кучакташып жатып калсаң, арам болот, Эми баягы исламдын шарттарын колубуздун келишинче карманабыз. Барып Арабаевага барып, мен аялдар менен эркектер башка окут, мен окубайм десе, бар кет дейт да сен, туурабы? Ошого иншалла дипломду алыш керек. Күйөөм дейт, ал намахрамдар менен окуган дипломуңду албай эле кой деп атат дейт. Көрдүңүзбү? Күйөөм Кудай берген экен да. Ушуларга кенен токтолуп жооп берип коюңузчу, өтүнүч дейт. Ал дипломдо эч кандай проблема жок. Намахрам менен, махрамсыз адам менен бир үйдө ошол экөө зина кылууга бардык шарттар түзүлгөндө калуусу арам болот. Маршруткада чыгып атпайбызбы? Ал жерде ал маселе каралмайт. Ал жерде бир адамдар бир жака жетиш керек болот. Автобуска чыгып атпайбызбы? Бир адамдар экинчи адамга жетиш керек болот. Ушундай абалдарда